Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын борбору. Бишкек көп улуттуу шаар. Мында 50дөн ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Азыр Бишкек шаары республикабыздагы эң чоң өнөр жайлуу шаар. Бишкек кооз бак дарактуу жашыл шаар болуп эсептелет. Ушул аймакта Бишкек баатырдын жашагандыгы тууралуу айтылат. Жер ошол кишинин атынан калган дешет. Кийин анын атын толук айта алышпай Пишпек дешкен. Шаар адегенде Пишпек, андан кийин Фрунзе деп аталган. 1991 жылы өзүнүн тарыхый атын алып Бишкек аталды. Бишкектин башка аянты Ала-Тоо деп аталат. Ал жерде мамлекеттик тууну аскерлер кайтарып турушат. Борбордук аянттын жанында Ак үй, улуттук тарых музейи жайгашкан. Ушуга жакын жерде шаардагы алгачкы кооз имарат Ала-Тоо кинотеатры тарыхый эстелик катары дагы көрүктүү болуп турат. Эркиндик саябаны жаштардын сүйүктүү жайы. Ал жерде балдар үчүн да ойной турган аянтчалар курулган. Улуттук филармониянын астында Манас баатырдын жана анын акылчысы Бакай атанын, Каныке апанын айкелдери бар. Манасчылардын эстеликтери да ушул жерде. Борбор калаага Курманжан Датканын, Токтогул Сатылгановдун, Алыкул Осмоновдун, Чыңгыз Айтматовдун, Бүбүсара Бишеналиеванын жана көптөгөн кыргыз элинин сыймыктуу инсандарынын эстеликтери орнотулган. Шаарыбызда көптөгөн маданий, соода борборлору иштейт. Бишкек жаштардын шаары. Мындагы жогорку окуу жайларында миңдеген жаштар билим алышат. 80ден ашык мектеп бар.